Бүгін Ордолу Ош шаарында 7-ші дүйнөлүк эпостор эл аралык фестивалынын ачылышы өткөрүлүп жатат. Мында кыргыз көчү этно айылынын түптөлүшү, тынчтык боз үйүнүн тигилиши жана түндүк көтөрүү жөрөлгөнсү ошону менен бирге тушоо кесүү салттары келген конокторго көрсөтүлүүдө. Ушул фестиваль 4 күнгө улантылмакчы. Dayartılla gitti. Birişinde Ana dövgülükte. Kuşağı kesip koyuladı. Bilip biçili kök kesip. Al. Эл аралык иш-чара мамлекет башчы тарабынан колдоого алынып, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Арт Араба коомдук фонду тарабынан өткөрүлүүдө. Расмий ачылышына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү жана 30га жакын өлкөлөрдөн келген көрүнүктүү өкүлдөр катышууда. Gençe epostorдун ээси болгон Кыргыз жерине бул жолу да дүйнөнүн белгилүү эпос таануучулары, дастанчылары келип отурасыздар. Ата-бабалардын мезгил кубалап башынан кечирген тагдырын, дүйнө таанымын сырдуу сөздүн төркүнүнө сактап, бири түйүндү табышмак айланса, бири кадыресе жашоонун нускалуу санатына, каада салтына, наркына, осуятына үлгү болуп, бүгүнкү күндүн өзөктүү багытына айланды. Кыргыз эли Манас эпосун кандай аздектеп, кандай бийик тутунса, дүйнөнүн бардык элинде ошол сыяктуу эпосу, дастаны сакталып, изилденип, уланып келет. Ошол себептен ар бир мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири бул улуттун кайталангыс улуу дөөлөтүн сактоо, өнүктүрүү, зарыл шарттарды жана ага болгон мамиленин туруктуулугун камсыздоо, эл ичинде жайылтуу, дүйнөлүк деңгээлде заманбап формалары аркылуу алып чыгуу, маданий багыттагы иш-чараларды тынымсыз уюштуруу, улуттук маданияттын аброюн жогорку деңгээлге көтөрүү болуп саналат деп толук ишенемин. Бул маанисинен алганда 6-чы дүйнө элдеринин эпостору эл аралык фестивалында Манас театрынын ачылышы, мамлекеттик мааниде касиеттүү өнөрдү аркалагандарды колдоо, өнүктүрүүнүн бирден бир алгылыктуу мисалы деп ойлойм. Фестивалде бир эле эпостор салтанатын гана уюштурбастан, мыкты семетейчи, мыкты дастанчы, мыкты боз үй, кадырлуу каада салт, көчмөн саркеч сыяктуу маңыздуу конкурстарды уюштуруп, фестивалдын маанисин андан да байытып, андан да бийиктетип койгонуңуздар мактоого татыктуу. Мында кол өнөрчүлөрдүн базары да ачылган. Биринчи жолу улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов 2007-жылы ушул эл аралык фестивалды баштап берген. Ошондон бери Кыргызстан бул эпос фестивалын өткөрүүнү салтка айланткан. Максаты кыргыз элинин эпикалык мурастарын, каада салтын, өнөрүн сактоо жана өркүндөтүү болуп саналат. Келген коноктор тарыхка бай шаарда уюштурулуп жатканын сыймыктануу менен кубанычын тең бөлүштү. Аябай жакшы өтүп атат. Бардыгы көңүлдүү. Силтедегилер ушунчалык кубанып отурабыз. Бар жактан келишиптир. Биягы нарындан, оягы көлдөн, Бишкектен, бары жоктон ушу кыргыз үйлөрүн тигип, жакшы санагандар бардыгы келип жай-жайына коюп, ошо отурушат. Аябай көңүлдүү өтүп атат. Ушундай тойлорубуз көп боло берсин. Биз ушунчалык сүйүнүп отурабыз. Бүгүн биздин Ош шаарыбызда дүйнөлүк эл аралык эпостор күнү болуп атат. Ушу бүтүн кыргыз элин куттуктаймын. Фестивалдын 2-чи күнүндө эл аралык симпозиум өтүп жатат. Артыкчылыгы КМШ өлкөлөрүнүн көрүнүктүү окумуштуулары, эпос таануучулар, фольклор таануучулар, адабиятчылар катышууда. Анда Азербайжан тилинде жарык көргөн Манас китебинин бет ачаары, Орхон Энесай рун жазуусу көргөзмөсү, кыргыз эпостору китептери көрсөтүлдү. Анан бул фестивалда дайыр ошондой бир симпозиумдун алкагында өтүп аткан иш-чара ушу Манас эпосунун башка тилдерге которулуп аткандыгы болуп эсептелет. Биз 2019-жылы өзбек тилине которулгандыгын белгиледик эле. Бүгүн мына Азербайжан тилине которулуп атат. Бул Азербайжандын Баку шаарында түрк маданияты жана түрк мурастары деген чоң эл аралык фонд бар. Мына ушул фонд атайын биздин улуу эпосубузду Азербайжан тилинде жарыкка чыгарып отурат. Бул дагы Азербайжан окурмандарына биздин эпосту таанытуунун бирден бир максаты болуп эсептелет деп ойлойм.
Иш-чара залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95, казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Ауезовдун 125 жылдыгына карата уюштурулууда. Илимий конференцияга келген катышуучулар кыргыздын жеринде өткөрүлгөнү башка элдерге үлгү көрсөткөнүн белгилейт. Башка эпикалык ураанды насыйкаттап жүргөн адамдарды тарбиялоого методикалык, адистемелик жагынан көмөк көрсөтүүнү Кыргызстан эң негизги маселе катары карап келет. Ошондуктан Кыргызстандын бай мурасын башкаларга жайылтып, үлгү көрсөтүү үчүн президент Маданият министрлиги колдогону өтө керемет. Азапты көрбөй өссүн деп, азаптык үчүн чыкканмын. Бириңди бириң кырбагын, белемдикти чыңдагын. Acırım geti var adam, çaçılmasın civanım. Büt ağlamda manas kep uran salgan, urdo bulmaz. Gülistan manas kabullan, ülpetin yurttan arttırda, sevildi süzitsin kör. Анын алкагында мыкты семетейчи, мыкты дастанчы, мыкты кыргыз боз үйү, саркеч көчмөн жана кадырлуу каада салт сынактары уюштурулат. Бул фестиваль 4 күнгө улантылат. Эскерте кетсек, дүйнөлүк эпостордун эл аралык фестивали 2006 жылдан бери уюштурулуп келе жатат. Baldarına razı olsun Manas Baba, Manas Baba. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шары.